Assalamu alaikum урматтуу Ош-Кабардын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер, чет жердеги мекендештер амансыздарбы? Бүгүн 2019 жылдын 3-марты биз Ноокат мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Ноокат жергесинде бүгүн чакан аттар көп кириптир. Базар, жылкы базар учурда кызуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай топ-топ болуп базарлары кызып жатат. Баалар кандай болду? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым реалдуу гана бааларды сиздерге жеткирип турушка аракет кылабыз. Акырына чейин көрүңүздөр. Учурда ушул ат баа болуп аттыр. Канча болуп жатат, канча жашар? Баа болуп аткан аттардан баштасак. Ушул атка учурда 70 000 сом берип жатышыптыр. Канча жашар дедиң? 5 жашар. Рабочийби? 5 жашар ат экен. Курч бирок улак көрө элек. Курч ат экен. Улак көрө элек дейт. 70 000 сом баа беришти. Сатылган жок. Дертилдеген ат экен. Чалыңыздар. Бул ат болсо 5 жашар кашка ат экен. Артыңкы эки туягы ак. 80 000 сомго учурда ушул ат сатылып тур Ноокат мал базарында. Бүгүн Ноокатта базар кызуу. Nesi var hem bunun? Nesi var da? İşi var, ulağı var. İşi ulağı var. Universal at eken 80 000 somga satıldı buna. Orta bağlar. Sizdeki vat? Zor at bu. Nookat'ta bitti abi. 80 000 somga satıldı. O kara attı dağı görsete keteli. Bağız kança bunun? 200 000 som kemi var deydi. Nesi var hem bunun? Yaş kança da? Yaş 5 yaşar. 5 yaşar at eken. Ulağı var mı? Ulağa girip duruyor. Garantiya. Ulağı garantiya deydi. YouTube'da seni görür. Bak Karakaşka gelişken at eken. Kança bazar kança alıp aten bul attı. Bağ oldu mu? Kança ver otaslar? 30 000 ver otasın. Başka attın istiyor mu? Variantqa bağ olup attır. Attın istiyorsun koş verişi attır. 30 000 som. Nalişka kança oldu at? 110-120 000 som bolup attır. Ушул ат сиздерди кызыктырган болсо номеринде кайта кетсек, айта бериң номериңизди. 72 менен. 0772 менен 14 53 77 номерине чалыңыздар. Кайсы жердин аты? Кызылкыя жергесинин аты экен. Бул бурул кашка, артыңкы эки туягы ак. Atты daha görsete keteli. Kaysı жердин atı негизи? Негизи Аксын аты Араван. Аксынын аты? Аксы Жаллабаттын аксысы же? Жаллабаттын аксысынын аты экен. Мына ордунда тура албаган, үйүрдүн улакка чабылып жүргөн ат экен. Бою канча эми ушунун? Boyun ölçüp görülek. Boyun өлчөп көрө элекпиз дейт. Баасын канча дедиңер? 190 kemi var. 190 000 сом кеми бар деп, мына Ноокат мал базарына алып келишиптир. Өзүң кайсы жерден боласың? Aravan'dan. Араванга алып келгенсиңер Аксыдан. Аксыдан алып келиптир. Канча жыл үйүрдө жүргөн? Үйүрдө жаштыгынан эле жүргөн. Үйүрдө жүргөн ат экен. Номериңди кайта кетсең, үйүргө ат издегендер болсо чалыңыздар. 74 bin. 0774 менен 74 74 81 74. 81-74 номерine çalıp байланышыңыздар. Kesko var mı? Aa kesko var.
Yüzde jirgen at eken. Mına arzan çakan atты көрсөтүп коелу. Arzan attardı көп сурап атасыздар. Канча дедиңиз? 50 000 сом кеми бар экен. Жаш канчада мунун? 4 жашар ат экен. Бышты экен. Arzan эле дейт 50 000 сом сурап аттыр. İşteybi, işi var mı? İşi var eken, жазгы тала жумуштары башталып атат. Рабочий ат издесеңиздер, чалыңыздар. Чакан bir үйдүн жумушун жүргүзгөн ат. Номериңизди айтсаңыз? Номер 0772 менен 37 06 номерине чалыңыздар. Чакан ат, чакан рабочий ат издеп жаткан болсоңуздар. Бул аттын баасы канча? 50 кам бар. Бул аттагы 50 000 сом кеми бар экен. Рабочийби бул дагы? Рабочий ат дейт. Жаш канчада? Жаш. Бышты экен. Bunun da номерин айта кетейин. Арзаныраак аттарды көп суранып жатасыздар. Telefon номерин сиздерге айта кетсек? 78 менен 16 95 94 номерине чалыңыздар. Ушундай чакан аттарды көп суранып жатасыздар. Бул атты дагы баасыны билсек, мына диртилдеген ат экен, ордунда тура албайт го чиркин. Мына баасы 100 000 сом экен. Жашычы? 3 жашар болду. 3 жашар. Жаш экен, жашы дагы. Кунан. Жашы кунан экен. Өспүрүм тай. Номерин дагы айта кетсек? 77 менен 0777 менен 67 13 10. 67 13 10 номерине чалыңыздар. Мындай өспүрүм кунан издеп жаткан болсоңуздар. Бир нерсе чыккыдай будан. Bu toru аттындагы баасыны билсек, канча деп атасыңар bunun баасы? Канча? 90 000 сом дешип аттыр. Жашычы? Экасы ат экен. Ордунда тура албайт го бул ат. 90 000 сом кеми бар. Номерин дагы айта кетсек? 0773 менен 64 14 74 номерине чалып байланышыңыздар. Бул дагы чакан ат экен. Иши барбы? Иши гарантия дейт. Улагычы? Улак өзүнө ылайык, кичинекей теке улактарга жарайт. Бул өзгөчө светтеген түсүн көрүңүздөр. Ак боз ат. Баасы канча мунун? 60 000 сом кеми бар экен. Жашычы? Экасы ат экен. Улагым несі бар эми мунун? Учат го. Кайган керилген чакан ат экен. Баасыны билсек, артыңкы туягы ак. Жазга 6 жашар болот экен. Баасычы? Баасы 100 000 сом кеми бар. Несі бар эми мунун? Не керемет көрсөтөт? Улагы иши бар, рабочий ат экен. Базар эми канчалык утат муну? Эми кирди. Номериңизди айтың. 0551 менен 0085 33 номерине чалып байланышыңыздар. Ушундай чакан ат издеп жаткан болсоңуздар. Улак иши бар дейт. Диртилдеген ат экен. Чакан ат. Бул атты дагы Ноокат мал базарында турат. 90 000 сом дейт. Канча жашар? Жаңасы экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар атты. Телефон номериңди айтып кой.
Telefon kullanmayın. Telefon koldanbaydı ekan bul jigit. Bul qara atты dagı görsete keteli. Baası 150 ming so'm deb attir. Baası 150 ming so'm. Jeti jasharat ekan. Бұл атты да көрсете кетсек, бұл да қара ат. Қанша жашар? Басы 80 мing сом екен. Біреуінің аты дейді. Telefon cazal. 5 жашар ат екен. Телефон номерін де айта кетелі. 0773 менен 31-31-39 номеріне çalıp байланышыңыздар. Бұл бейлерді көрсете кетелі. Россиян пародасы ол бұла ошонда. Россия пародасында қанчан туған бейлер? Туғмаген, маңыз туған. Бұл қашқасы жаңачма екен. Россиян қайсы шарынан алып келдіңдеріңіз? Амурский. Россиян Амурский шарынан келген бейлер екен. Кім қаншада отасыз бұл жаңачманы? 100 мing сомдан, 100 мing сомдан деп Ноқат мал базарында тұрады. Қачан келген? Сентябрда келген. Сентябрда алып келмептір. Мұнысы болса 4-5 туған бей екен. 4-5 туған чоң бей екен мұның. Бұлда басы 100 мing сом. Телефоныңызды айтың тақсыр. 0554 менен 04 44 99 номеріне çalıp байланышыңыздар, көңіңіздер бейлерді номері менен тарт деп сұранып жатасыздар. Бұл ат 300 мing сомдық ат бүгін мына Ноқат мал базарына шығыптыр. Көріңіздер атты. Қанша жашар? Жазға 4 жашар екен. Көріңіздер атты. Ордында тұрып тұрар, мен өзім айланамын. Өте чоң ат екен, бойымда жетпейді ат бұл атқа. Россиян қайсы шарынан келген ем бұл? Омский пародадағы ат екен. Өте чоң ат. Омский пародасындағы. Бойы қанша? 1.70 оқшайды, а? Бойы 1.70. Меніменен бірде екен бойы. Telefon номерін айта кетсең 0553 менен 10-10 49 номеріне байланышыңыздар. Ушундай чоң ат іздеп атқан болсаңыздар. Омский пародасындағы ат. Бұл жаңачма байталда көрсете кетелі. Басы қанша мұшын? Басы 45 мing сом. Бұны жаңачма байтал екен. 45 мing сом деп тұрады. Бұл құлыны менен бейі болса, құлыны менен екен 90 мing сом кемі бар екен бұл бейінің. 95'ten koy veresiz ki. Ноқат мал базарына бүгін Россия жергесінен келген байталдар, мынандай боз байталдар көп шығып тұр. Бұлар боз байталдар екен. 100 мing сомдан кемі бар екен бұлардың. Бұл екіншісі. Bu beyler kaçıdan eken? 100 ming сомдан деді ғой. Sondan. Мұнысы осы чоң бей екен. Бұл чоң бейінің бағасы 200 ming сом екен мұның бағасы. Телефон номерінде қайта кетейін ме? Телефон номерін айтқысы келбейді екен. Россиядан келген бейлердің бағалары асманда. Бұл чоң байтал екен. Россиян қайсы шарынан келген ем?
Россиян Абакан шаарынан келген, алып келинген байтал экен. Баасын канча дедиңер? 110 миң сом экен баасы. Чоң атка койсо жаныбар чоң тай бергиде, я? Bu tuğamı je жаңачма eкен? 2 yaş. 2 жаш жаңачма болот экен. Өтө чоң байтал экен. Telefon numarını da kayta etsek 0770 менен 35 25 19 numarına çalыңыздар. Şuradan uruk alam desеңіздер. Үйірге koyup. 70 миң сомдук тай экен. Карабайыр. Өз-өзүнө эле кыргыздын аты. Жазга 3 жашар болот экен. Баасын канча деп атасың мунун? 70 lira mı? Bağısı 70 миң сом kemi var eкен. Telefonda kayta keteli 0771 менен 42 43 33 numarına çalıp baylanışыңыздар. Minilgen mi? Evet, ikisini üretilgan. Minilip üretiliptir. Akjal atты көрсөтө кетели. Жазга 3 жашар болот экен. Мына чоң кебетелүү экен. Кашка 150 миң сом деп Ноокат мал базарында турат экен. Эгерде ушул мындай өспүрүм тайларды издеп аткан болсоңуздар, номерин да кайта кетели. 77 менен 01 16 63 numarına çalıp paylaşınızlar. Kulun, urgaç kulun 35 ming som kemi var eken. Baytal. Бұл бейлерді көрсете кетсек, қашқа бей екен. Қаншаны туған бей екен емі шыл? Екіні туған бей екен, 60 миң сом кемі бар. Мұнысы чы? Ekin tuğam. Бұлдағы екіні туған бей екен, бұның басы чы? 60 миң сом кемі бар. Бұл байталдағы көрсете кетсек, 50 миң сом деп тұрат үшін. 50 миң сом. Жаңачма байтал экен. Эркек кулун экен, жашына жетелек. 18 миң сом кеми бар экен ушунун. Бу кашка кулунду да көрсөтө кетсек, эркек тургачы бул. Эркек кулун экен. Канча мунун баасы? 20 миң сом кеми бар экен бул кулундун баасы. Мындай өспүрүм кулундарды да көп суранып жатасыздар. Булардын да бааларыны билдик бул чыгарылышты. Булардын да 20 миң сом кеми бар экен. Бу эркек бургачы бу кулун. Эркек кулун экен. Eşekti de tartkıla. Эшек дагы чыгып турго бүгүн, жалгыз эшек окшойт. Жок, бар экен дагы. Эшекти канча деп аттыр? 15 тысяч. 15 тысячи дейт, 15 миң сом. Эшек азыр аз кирет экен базарга. Эшектин баасын айтканда орусча сүйлөчү болуп калышыптыр азыр. Жашына жетелек кулуну да көрсөтө кетели. 22 миң сом кеми бар деп ушулда Ноокат мал базарында турат экен бүгүн. Эркек кулун. Кара кулунду да көрсөтө кетсек, эркек кулунму? Erkek. Эркек кулун экен. Баасы канча? Баасы 40 миң сом деп турат. Эркек кулун экен. Өспүрүм кулун, жашына жетелек. Келишкен кулун экен бул. 40 миң сом дейт баасына. Kaça suraştı? Бул өзгөчө түстөгү. Бул умбу некен азыр бunda билебиз. Баасы канча?
Түсүнү көрүп турасыздар өзүңүздөр. Баасын канча деп аттыр? Билели. Бул кунан болот экен. Баасы 60 миң сом. Кеми бар экен. Бу кайсы жерден алып келдиңиз муну? Ноқаттык элеби? Өзүбүздүн эле местный. Карабайыр эле ат экен. Бу американский аттарга окшойт экен да кинодогу. Ургач байталдар алыныптыр экөө. 59.500 дедиңизби? 59.500 сом жуун алып чыгып кетишти. Муну дагы көрсөтө кетели. 60 миң сом экен. Жаш канча? Kulun. Кулун экен, эркек кулун. 60 миң сом. Наркысычы? Мунусу да 60 миң сом. Эркек кулундар. Мына биз турган жер 60 миң сомдон жогору айтылган кулундар турат ушул жерде. Бул эркек кашка кулундары дагы көрсөтө кетели. Жашына жеткен жетелекпи? Жашына жетелек кулун экен. Баасы канча? 60 ming. Баасы 60 миң сом экен. Бул тайда сатылат экен, 2 жашар дейт жашына. Бунун баасы канча эми? 150. Баасы 150 миң сом. Бу кайсы жерде басылган? Номери басылыптыр. Bişkek'te basın. Бишкек. Бишкек пародасындабы? Бишкектен алып келинген. Кунан экен. Бунусучу? Бул Россиядан келген кулун экен, эркек бургачы бул. Эркек. Баасы канча мунун? 120 kağım vardı. Бунусу 120 миң сом кеми бар экен. Мына үчөөнүн тең көрдүңүздөр. Номерин да кайта кетсек сиздерге. 0777 менен 21 37 номерине чалып кенен маалымат алыңыздар. Ушул өспүрүм тайларды издеп жаткан болсоңуздар. Эркек өспүрүм жашына жетелек кулун. Баасы канча мунун? Канча? 40 миң сом. 40 миң сом сурашып аттыр. Базар канча кылып атат эми ушул кулунду? 38,5. 38,5 берген жоксуңар. 38.500 сомго сатылып аптыр. Өспүрүм кулун издеп аткан болсоңуздар, номерин да кайта кетсек. 0559 менен 09 59 91 номерине чалыңыздар. Өспүрүмдөрдү көп суранып жатасыздар. Otuz sekiz yarımga berbedim deydi. Бұл құлынды да көрсете кетсек, өзүбүздүн эле мына Бишкектен алып келиниптир. Пародасы тууралуу так маалымат жок. Бизде Бишкек парода деп коет Нокатта. Бишкектен келсе эле. Баасы канча эми? Баасы 80 миң сом экен. Ушундай өспүрүм кулундарды издеп атсаңыздар, номерин да кайта кетейин. Өспүрүм кулун 07 73 менен 05 64 89 номерине чалыңыздар. Мына ээси. Бишкектен алып келгениңизге канча болду? Бишкектен качан алып келгенсиз? 10 күн болду. Бишкектен алып келингенде 10 күн болуптур. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналды көрүп бүткөндөн кийин класс басып бөлүшүп коюңуздар. Башкалар издеп жүргөн болушу мүмкүн ушул нерселерди. Каттала элек болсоңуздар, подписацияны басып катталыңыздар. Эмнелерди көбүрөөк тарталы комментарийге калтырсаңыздар, биз ошого каратып тартып беришке аракет кылабыз кийинки чыгарылыштан. Саламатта калыңыздар.